Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Анда эмесе биздин азыр кезектеги видео сабагыбыз кыргыз адабияты сабагы. Балдар, айткылачы, силер биздин мектебибизди сагындыңарбы? Анда эмесе ушул аты жаман ооруну жеңип, жаркыраган мектебибизге келип окууну насип этсин деген ниет менен сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы акылдуу дыйкан. Кыргыз эл жомогу. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты бул сабакта силер балдар жомок менен таанышасыңар, мазмунун түшүнөсүңөр. Жомокту окуу менен силердин сөз байлыгыңар өсүп өнүгөт. Силер бул сабактан акылдуулукка, эмгекчилдикке тарбияланасыңар. Анда эмесе балдар, мен силерге ушул жомокту айтып беремин, көңүл коюп, кунт коюп угабыз. Бар экен, жок экен, байыркы өткөн заманда бир кыйшык ооз эселек хан болгон экен. Артын ойлобой иштеген ишинен, анын айткан сөзүнөн эч натыйжа чыкчу эмес экен. Бирок эси жок болсо да ханыбыз деп эл ага баш ийишчү экен. Кыргыз элиндеги оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн деген макал ошондон улам айтылып калган дешет. Хан бир күнү иштээрге иши жок, салаарга кушу жок, эсирип отуруп, шашылыш түрдө жигиттерин чакыртып, эки жигитине: "Силер азыр баргыла да мага акмакты таап алып келгиле" деп буйрук берди. Айлаганча, хан буйругу эки эмес, акмакты таап келиш үчүн ал эки жигит жөнөп кетти. Мындай чыкканда жигиттердин бирөө: "Мына, эми биздин мээнет анык чырмабадыбы? Акмакты эми кайдан таптык? Аны таппай барсак башыбыз алынат" деди. "Ой, сен да бир жеткен келе соо көрүнөсүн. Ким деп киши тандап отурмак белек? Биринчи эле жолуккан кишини жетелеп барабыз. Хан чакырат дегенде барбай турган эрки барбы?" деди экинчи жигит. Алар келе жатып, карагай сүйрөтүп бара жаткан бир кишиге жолугушту да: "Карагайыңды таштап ханга жүргүн. Сени хан чакырып жатат" дешти. Ал кишинин жүрөгү шуу дей түштү да: "Токтоңуздар, карагайымды үйүмө жеткизип коюп, анан барайын. Хан мени эмне жумуштап чакырды экен?" деп элтеңдеп калды. "Сен да бир кызык экенсиң. Эмнеге чакыргандыгы жөнүндө сенин ишиң эмне? Хан акмакты таап кел деген. Жүр дегенде жүрбөйсүңбү?" деп шаштыра баштады. "Жок, жигиттер. Карагайды атайын тоодон мээнет кылып алып келе жатып, жолго таштап баса бергиде мен акмак эмесмин" деп ал киши кетип калды. "Иштин жөнүн айтып отурганда болбойт экен. Эми кезиккен эле кишини зордоп алып кетели" дешти. Алар келе жатып жолдон жер айдап жүргөн бир дыйканга кездешти да: "Ой, дыйкан, жүрү ханга" деди. Анда дыйкан туруп: "Мынтип эмгек кайнап турган мезгилде эмнеге барам" деди. "Көп сүйлөбөй жүр дегенде жүргүн. Хан акмакты таап кел деген. Сен акмак экенсиң" деди. Жигиттерге дыйкандын ачуусу келип: "Силер үчүн акмакты сээп койгон киши жок. Көзүмө көрүнбөй жоголгула" деди. "Андай болсо сен акмакты таап бергин" деп эки жигит дыйканды туткактап кое бербеди. "Мени кое бергиле, күн ысып бара жатат. Жер кургай электе айдоомду бүтүрүп алайын" деди дыйкан. Анда жигиттер: "Жок, болбойт. Же өзүң ханга жүргүн, же бизге акмактын ким экендигин айтып бергин. Баарыңар эле акмак эмеспиз дейсиңер, кимиңер акмак экениңерди биз кайдан билебиз" деп
дыйканды кое бербеди. Дыйкан анда: "Макул эмесе, мен акмакты айтып берейин" деди. Жигиттер батыраак айт дешип шаштырышты. Дыйкан ойлонуп отуруп: "Акмакты таап кел деген хандын өзү акмак. Же акмакты издеп жүргөн экөөң акмаксың. Мындан артык акмакты дүйнө жүзүнөн таппайсыңар" деди. Жигиттердин ачуусу келип: "Сен ханга сөз тийгиздиң, барып айтабыз" деди. Дыйкан анда: "Бир айтмактан миң айткын. Деги ушуну ханга угузуп айтсаңар экен" деди. Эки жигит келип кабар кылышты. "Ошол дыйкандын колу бутун байлап, мага алып келгиле" деп хан буйрук берди. Жигиттер дароо хандын буйругун аткарышты. Дыйкан хандын астына келип олтурду. Хан дыйканды кекетип: "Менин акмак экенимди сен билген экенсиң. Билгич болсоң, Кудай кайсыл жерде турат? Айтчы" деди. "Ханым, мен ушул кебетем менен ханга акыл үйрөтүп, Кудайдын кайсыл жерде турганын айтсам, кусур уруп кетет. Сиз менин кийимимди кийип, кечирим сурап, тизелеп туруңуз. Мен сиздин кийимиңизди кийип, тагыңызга олтуруп, хан болуп туруп айтайын. Болбосо ушул кейпим менен кантип айтам" деди. Хан макул болуп, кийимин чечип берди да, өзү айыптуу киши болуп тизелеп олтурду. Дыйкан хандын кийимин кийип, тагына отуруп, жигиттерди чакырды. "Ушул убакка чейин акмакты таппай жүрөсүңөр. Мындан артык акмак болчу беле? Алып барып, акмактын башын кескиле" деди. Көпкөн жигиттер сөздү уксунбу, ханды желкелеп барып, башын кесип, кумардан чыгышты. Ойлобой сүйлөгөн оорубай өлөт деген эл макалындагыдай, элдин башын айланткан эси жок хандын башы кесилип, Дыйкан элине хан болуп, акыл менен журт сурап, эл башкарып, өзү да жыргап, эли да жыргап куунап жатып калган экен. Мына балдар, бул жомок дыйкандын акылдуулугу тууралуу экендигин байкадыңар, Демек, дыйкан өз эмгеги менен, маңдай тери менен, адал иштеп, мээнети менен жанын баккан киши. Анын колу кара жумуштан бошобойт, эртеден кечке талаада иштейт. Ал эми хан болсо, дыйкандай эмес, иштерге иши жок, салаарга кушу жок, эсирип отура берет. Ошентип эсирип эле отура бербей, бир күнү оозуна келгенде оттоп, акмакты издетип атпайбы? Ошентип акмак бул хандыкта эмгекчил элде жок экен. Алар жумуш менен, жан багуу менен алек экен. Көрүнгөн нерсени жасап, көрүнгөн нерсени дөөрүп сүйлөгөн хан өзү акмак экен. Демек балдар, жомокто акыл менен акылсыздыктын, эмгек менен бекерчиликтин таймашы көрүнөт. Адамдарды, өзгөчө балдарды эмгек кылууга үндөө ойлору айтылат. Демек, эмгек менен акыл бактылуу күнгө алып баруучу жол экен. Жомок мына ушинтип насааттайт. Эми балдар, силерге үйгө тапшырма. Ушул жомокту толугу менен окуйсуңар. Ал жомоктун ичиндеги макалдарды таап, көчүрүп жазып, маанисин түшүнөсүңөр. Ошондой эле дыйканга класстер түзөсүңөр. Класстер деген эмне экендигин силер билсеңер керек, Класстер мына өзүңөр экранда көрүп тургандагыдай, мына суроо белгиси коюлган тегерекчелердин ичине силер дыйкандын мүнөздөмөсүн жазасыңар. Дыйкан кандай адам?
Демек балдар, тапшырма түшүнүктүү болгон болсо, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Мен силердин жоопторуңарды WhatsApp группасынан күтөмүн. Ар дайым саламатта болгула.